сабак. Саламатсыңарбы балдар. Мен силер менен математика сабагынан кайрадан экрандан көрүшүп жатканыма кубанычтамын. Математика илимин жашыбыздан сүйөлү. Сабактарды калтырбай көкүрөккө түйөлү. Ар дайым асманыңар ачык, билимиңер терең болсун. Математика китебиңерди, дептериңерди, калем сабаңарды ыңгайлуу коюп, сабакка көңүл коюп олтургула. Анда эмесе сабагыбызды баштайбыз. Эле сабак. Балдар, экрандагы сандардын кошуна сандарын тапкыла. Тапкан сандарыңарды текшергиле. Ооба, 10 санынын кошуналары 9 жана 11. 13 санынын кошуналары 12 жана 14. 16 санынын кошуналары 15 жана 17. 19 санынын кошуналары 18 жана 20. Демек балдар, сандан бир санын кемитсек, өзүнөн мурунку сан келип чыгат. Ал эми санга бир санын кошсок, өзүнөн кийинки сан келип чыгат. Келгиле балдар, экрандагы математикалык чынжырчанын жообун тапкыла. Ооба, 4 санына бирди кошсок, суммасы 5 болот. 5 санынан 2-ни кемитсек, 3 саны келип чыгат. 3кө бирди кошсок, 4 чыгат. 4 менен бирдин суммасы 5. 5тен бирди кемитсек, 4 келип чыгат. 4кө бирди кошсок, жыйынтыгы 5 болот. Балдар, математикалык чынжырчанын жообун силер да туура таптыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Бакта 5 таранчы конуп тургат. Ага дагы 3 таранчы келип конду. Бакта бардыгы канча таранчы болуп калды? Бул суроого жооп табуу үчүн кайсы амалды пайдаланабыз? Ооба, балдар, кошуу амалын пайдаланабыз. Конуп турган 5 таранчыга учуп келген 3 таранчыны кошобуз. Анда бакта бардыгы 8 таранчы бар. Демек, бүгүнкү сабагыбыздын темасы кошуу амалы. Бүгүнкү сабакта кошуу амалы жөнүндө түшүнүк алабыз. Кошуу амалынын компоненттерин айырмалай алууга үйрөнөбүз. Кошуу амалына карата мисал маселелерди чыгарабыз. Табакта 5 алмурут бар. Ага Айдар дагы бир алмурутту салды. Табакта канча алмурут болуп калды? Маселенин шартын түзөлү. Табактагы алмуруттарды көк тегерекчелер менен белгилейбиз. Ал эми Айдар табакка салган бир алманы кызыл тегерекче менен белгилейбиз. Суроо: табакта бардыгы канча алмурут болуп калды? Табактагы алманын жалпы санын табуу үчүн 5ке бирди кошобуз. Аны 5 кошулган 1 деп жазабыз. Ал эми 5ке бирди кошсок, 6 болот. Демек, кошуудан келип чыккан сан сумма деп аталат. Сумманы табуу амалын кошуу амалы деп айтабыз. Кошууну кошуу белгиси менен белгилейбиз. Келгиле, анда кошуунун компоненттери менен таанышып алалы. 5 саны биринчи кошулуучу. Анткени биз биринчи кошулуучуга экинчи кошулуучуну кошобуз. Демек, биринчи кошулуучу деп атайбыз. Ал эми 1 саны экинчи кошулуучу. Анткени берилген санга
экинчи санды коштук. Демек, экинчи кошулуучу деп аталат. Ал эми бул эки сандан келип чыккан сан сумма деп аталат. Келгиле, анда кошуунун компоненттерин дагы бир жолу кайталап алалы. Кошулуучу, кошулуучу, сумма. Балдар, бул компоненттерди эсиңерден чыгарбагыла. Эми кошууга карата маселе иштейли. Биринчи маселе: вазада 6 роза гүлү бар. Ага Айжан 4 розаны кошту. Вазада бардыгы канча роза гүлү болуп калды? Маселенин кыскача шартын тегерекчелер менен белгилейбиз. Кана балдар, чыгарган маселеңерди текшергиле. 6 роза гүлүн 6 кызыл тегерекче менен белгилеп алабыз. Айжан вазага салган розалардын санын көк тегерекчелер менен белгилейли. Бардыгы канча роза гүл? Эми чыгарабыз. 6 кошулган 4, сумма 10. Жообу: вазада бардыгы 10 роза гүлү бар. Балдар, маселенин жообун силер да туура таптыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Келгиле, эми экинчи маселени аткаралы. Столдо биринчи табакта 5 алма бар. Ал эми экинчи табакта биринчи табактагы алманын санынан 2ге көп. Экинчи табакта канча алма бар? Алгач маселенин кыскача шартын тегерекчелер менен белгилеп алалы. Биринчи табактагы 5 алманы 5 кызыл тегерекче менен белгилейбиз. Экинчи табакта канча алма бар экенин билбейбиз. Бирок андан 2ге көп экенин билебиз. Анда канча болсо ошончо деген сызыкчаны сызып, анан 2 тегерекче тартабыз. Эми чыгарабыз. 5ке 2-ни кошобуз. Суммасы 7. Демек, экинчи табакта 7 алма бар. Жообу 7 алма. Балдар, кошууну сызгыч менен чыгарууну үйрөнүп алалы. Эгерде 9га 4-тү кошо турган болсок, сызгычтан 9 санын таап алабыз. 9дан оңду карай 4 жолу санайбыз. Ооба 13 санына келип токтоду. Демек, 9 менен 4-түн суммасы 13 болот. Же болбосо, ушул эле сандарды сызгыч менен кошууда онго толуктап кошуу ыкмасын пайдаланабыз. 4 санын 1 жана 3 деген сандык курамга ажыратып алабыз. А дегенде сызгычтан 9 санын таап алабыз. Ага 10 саны келип чыга турган санды кошобуз. Бир жолу онго карай санайбыз. 10го келип токтоду. Демек, 9га 1ди кошсок, 10 келип чыкты. Эми 10го 3-тү кошобуз. Же 10дон 10го карай 3 санга жылабыз. 13кө келди. 10 кошулган 3, 13 болду. Анда 9га 4-тү кошсок, сумма 13 болот. Мына балдар, сызгыч менен кошуунун жолу менен тааныштыңар. Эми мисал иштейли. Сызгычтын жардамы менен экрандагы арылар кайсы гүлгө коноорун ойлонуп тапкыла. Кана балдар, тапканыңарды текшергиле. Биринчи ары кызыл гүлгө конот.
Анткени 3 менен 3'tün суммасы 6. Экинчи аары ак гүлгө конот. Анткени 7'ge 5'ti кошсок 12 болот. Үчүнчү аары көк гүлгө конот. Анткени 5 кошулган 5 бул 10. Төртүнчү аары сары гүлгө конот. Анткени 11 кошулган 7 сумма 18. Балдар, көзүбүздү эс алдырып алалы. Кооз гүлдөрдү издеген аарыны көзүңөр менен ээрчип карагыла. Мына көзүбүздү эс алдырып алдык. Келгиле эми кошуунун компоненттерин туура табуу менен кошуу амалын жазгыла. Биринчи кошулуучу 3. Экинчи кошулуучу 4. Суммасы канча? Туура 3 кошулган 4 барабар 7. Демек, суммасы 7. Кийинки биринчи кошулуучу 7, экинчи кошулуучу 5. Суммасы канча? Ооба, 7'ge 5'ti кошсок, суммасы 12 болот. Экрандагы таблицада жазылбай калган кошуунун компоненттерин ойлонуп туура жазгыла. Балдар, кошуунун компоненттерин туура таап жаздыңарбы? Текшерип көргүлө. Биринчи кошулуучу 10. Сумма 13 болсо, анда экинчи кошулуучу 3 болот. Экинчи кошулуучу 8. Сумма 19 болсо, анда биринчи кошулуучу 11 болот. Биринчи кошулуучу 12, экинчи кошулуучу 7 болсо, анда сумма 19 болот. Балдар, силер да кошуунун компоненттерин таблицага туура жаздыңар деп ойлойм. Азаматсыңар. Бул тасмаларды ченеп салыштырабыз. Сары тасма 9 сантиметр, жашыл тасма 12 сантиметр. Демек, 12 сантиметр чоң 9 сантиметрден. Жашыл тасма сары тасмадан канча сантиметрге узун? Жашыл тасма сары тасмадан канча сантиметрге узун экенин табыш үчүн чоң сандан кичине санды кемитебиз. 12 сантиметр кемитилген 9 сантиметр барабар 3 сантиметр. Демек, жашыл тасма сары тасмадан 3 сантиметрге узун. Жообу, жашыл тасма сары тасмадан 3 сантиметрге узун. Балдар, бүгүнкү сабагыбызды туура жана туура эмес деген ырастоолор менен берилген суроолорго жооп берип бышыктап алабыз. Биринчи суроо: 5'ке 1'ди кошсок, сумма 4 болот. Ооба, туура эмес. 5'ке 1'ди кошсок, сумма 6 болот. Экинчи суроо: бул 7 жашыл тегерекчелер менен 3 кызыл тегерекчени 7 кошу 3 деп туюндуруп жазабыз.
Ооба 7 кошу 3 деп туюндуруп жазабыз. Үчүнчү суроо. Бакта 4 тоту куш конуп турат. Андан экөө учуп кетти. Бул маселени кошуу амал менен чыгарабыз. Ооба туура эмес. Анткени бул маселени кемитүү амалы менен чыгарабыз. Төртүнчү суроо. 3, 5, 7, 9, 11. Булар так сандар. Ооба туура. Булар так сандар. Мына балдар, бүгүнкү сабагыбызды бышыктап алдык. Эле сабак. Бүгүнкү сабакта кошуу амалы жөнүндө түшүнүк алдык. Кошуу амалынын компоненттери менен тааныштык. Кошуу амалына карата маселе мисалдарды иштедик. Сызгыч менен кошууну үйрөндүк. Таблицаны толтурдук жана туура эмес ыкмасын ырастадык. Мына балдар, сабагыбыз аягына келип жетти. Билимиңерди тереңдете бергиле. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта болгула.